азыр Бужун жана Кызыл жол айылдарын бириктирген дал ушул жолдо бара жатабыз. Өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү күндө жолду куруу жумуштары жүрүп жатат. Жалпы мамлекет тарабынан 2 километр жер үчүн 14 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Жолду куруу жумуштары 14-июнда башталган болсо, бүгүн дал ушул 22-июнь күнү аяктоо алдында турушат. Баткен районунда мындан сырткары дагы башка аймактарда райондун башка аймагында дагы жолду куруу жумуштары жүрүп жатат. Эскерте кетсек, бул президент Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө жумуштар жүрүп жатат. Жалпы мамлекеттик бюджеттин эсебинен 2 километр жолго 14 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө жумуштар кызуу жүрүп жатат. Ага транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Авто жол мамлекеттик ишканасынын номер 2 жолду тейлөө мекемесинин кызматкерлери жана жол куруудагы техникалар тартылган. Баткен Бужун Кызыл жол автожолунун курулушу 14-июнь күнү башталган. Бул аталган жолдо 2 километр аралыкка асфальт төшөө пландалган 2022 жылга. Бүгүнкү күндө 2 километрдин бир чакырымы бүткөрүлүп, азыр экинчи участканы бүгүн бүткөрүү астында турабыз. Баткен Бужун Кызыл жол жолуна 2 чакырым жерине асфальт төшөөгө 14 миллион сом акча каражат каралган. Анан бүгүнкү күндө 14 миллион акча каражаты өздөштүрүлүп бүттү. Негизинен өнүктүрүү программасында булардан сырткары дагы Аксай Рабат жолу киргизилген, Аксай Чорго Миңбулак жолу киргизилген, жана Кан Сох Зардалы жолдору киргизилген. Бул жолдор да Кудай буйрса ошол этап менен акчанын чечилишине жараша курулуш жумуштары жүрөт. Баткен Бужун Кызыл жол авто жолу 4-чү категориядагы жол. Асфальттын калыңдыгы 6 сантиметр, жалпы сапаты мыкты экенин адистер айтышат. Бул Баткен Бужун Кызыл жол автожолунун категориясы 4-чү категориядагы автожол. Эни 6 метр асфальт басылды, ширинасына болсо 6 сантиметр асфальт. Тапталгандан кийин 6 сантиметр калды. Анан сапаты жакшы негизинен. Асфальт дагы өзүбүздүн заводдон даярдалып келип атат. Бул жол салынып бүткөндөн кийин биз атайын Бишкек шаарында, Ош шаарында лабораториялар бар, ушу курулган асфальттардын сапатын текшерүүчү. Ошол лабораторияларга асфальтты жөнөтүп, сапатына сертификат алып, Кыргыз Республикасынын министр транспорт жана коммуникациялар министрлигине тапшырабыз. Жергиликтүү тургундар жолго асфальт төшөлгөнүнө кубанычта. Буга чейин жолдун начарлыгынан кыйынчылыктар жаралып, унаа тетиктери бузулуп, балдардын да жеке коопсуздугуна коркунуч жаралган. Эми минтип мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, жакшы шарттар түзүлүп жатканына тургундар ыраазы. Буга эс тарткандан бери ушул ямыштый мына машинелерибиз бузулуп, кадойлору бузулуп, кыйналып атканбыз. Анан чаң жаш балдарга мындай басканга шарт жок, мектепке барганга келгенге. Машиналар ямадан качам деп берги балдар түсүп кетейин деп опасный болуп калды акыркы күндөрүчү. Азыр мына сүйүнүп отурабыз, жакшы. Мамлекетибизге рахмат, чынтып жолдорду оңдоп, мурда 5-10 жылдан бери оңдолбогон жол мына акыркы 1-2-3 жылдан бери оңдолуп атат. Тем более асфальт болуп, мына үйүбүздүн алдыга чейин асфальт болуп жакшы болуп атат. Жергиликтүү тургундар мамлекет тарабынан Баткен облусуна өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтышат. Ага ылайык көп жылдардан бери чечилбей турган көйгөйлөр чечилип, элдин жашоо шартын жакшыртууга жакшы салым болуп жатат дешет. Азыркы жаңы бийлик Баткен облусунун өзүнөн башынан дагы көп кыйынчылыктар эмелер болуп атат. Бардыгыбыз көрүп атабыз. Мамлекеттин жетекчилери айрыкча быйыл Баткен областыга атайын статус берди. Баткен обласынын өнүгүүсү үчүн ар жылы 500 миллион сомдон акча карап атат. Бул азыркы жашообузга жакшы да. Элге жетекчилердин көргөн камкордугу мамилеси абдан жакшы, мага жагат.
Мындан сырткары Баткен районунун башка аймактарында Баткен-Карабак автожолу, Айгүл-Таш, Согумен Таян автоунаа жолдору оңдолууда. Мындан сырткары ата мекендик инвесторлор тарабынан да жаңы жолдор курулуп жатат. Бактыгүл Мираделова, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын бешик жаңылыктары.